Урматтуу мекендештер, азыр эле бокстун финалынан чыгып, ушундай толкунданып, ушул видеону жаздырып жатам. Ушул финалда биздин Мунарбек чыгып, бокстан күмүш байгеге ээ болду. Мына ушул азыркы атактуу Франциянын Ролан Гаррос стадионунан азыр дагы бокс уланууда. Эң бир таң калыштуу нерсе, Мунарбек өзүнүн жеке тренери жок келип. Керек болсо секундант жок, көрүп аттыңар. Секундантты Өзбекстандан башка секунданттар болуп атканын. Ушундай мындай айтканда жалгыз жана куралсыз келген Мунарбекибиз финалга чыгып, керек болсо финалдан дагы аз жерден утуп кое жаздады. Ушундай мектеби бар, ушундай даярдалган кыйын мектептин мындай айтканда өкүлү Өзбектин спортсмен унутуп кое жаздаганды көрдүңөр өзүңүздөр. Бул тарых, чыныгы тарых. Муну эмне үчүн баса көрсөтүп айтып атканчы? Анткени мына кыздардын күрөшүндө дагы Айсулуу кандай тарых жасап, ошондон кийин кыргыздын кыздардын күрөшү өнүгүп, өсүп алдыга чыкса, Мунарбек дагы кыргыздан мурун болуп көрбөгөн чоң ийгиликке жетишип, Мунарбектин элдиги али кыргыздын далай боксчу биз жаштарды алдыга чыкканга, сүрөгөнгө үлгү болот, дем болот деген ойду айтып турам. Мунарбек азамат жалгыз жана куралсыз келген Мунарбекибиз күмүш байгени алып, жана дагы Кыргызстанда болуп көрбөгөн тарых жаратканы бул легендарлуу күмүш болуп калды десек болот.